Ошто Молдонияз Эрназар уулу аттуу даректүү көркөм фильмдин бет ачар азем өттү. Тасма алгачкы агартуучу кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу Молдонияздын 200 жылдыгына арналган. Аны Ош мамлекеттик университетинин кино академиясы тарткан. Сценарийдин тексти маданиятка эмгек сиңирген ишмер Нышанбек Кочкоровго таандык. Фильмдин продюсери Кудайберди Кожобеков, ал эми режиссеру Мидирбек Ниязалиев болду. Тасманын узактыгы 55 мүнөт. Анын айдын кардабал менен ошто турган тамаша айдын ошкондо. Молдонияздын 17 жаш курактагы образын Максат Дарибаев жаратты. Муну менен анын көркөм фильмде актерлук катары алгачкы тушоосу кесилди. 17 жаштагы Молдонияз. Мага эсте калганы тоодо эме болгом. Негизи мурда ат минген, бирок чапкан эмесмин. Ошол жактан атка отургузуп туруп эле анан мындай эле басасың деп айтканы башында, анан кийин атка мингенден кийин айтып атпайбы, давай чап деп, мындай жакшы чыксын депчи. Ошол жактан чаптырганда ошондо негизи чапкан эмесмин, коркуп аттан түшүп кете жаздап, ошол жери эсте калган дейт. Албетте чакырса мен. Ал эми 80 жаштагы образын чагылдыруу тажрыйбалуу актер, коюучу Райымкул Мураталиевге жүктөлгөн. Жоопкерчиликтүү иштин өзү эле мен үчүн абдан оор болду. Себеби эрте сенин ошол күндөр, ошол кетирген күндөр көпчүлүктүн алып аткан убакыттарын алып атасың. Мына ушулардын бардык адамды көтөрөт экен да. Анан катуу ойлондум, сезимдер мен үчүн өтө эме болду. Мен бутта ошол Молдонияз болуп, ошону мен жашадым деп айта алам да. Тасма Кадамжай районундагы Карадаван аймагында, Тамаша, Кызыл Булак айылдарында, Ысык көл, Нарын, Жалал Абад облустарынын аймактарында тартылды. Анткени Молдонияз Эрназар уулу көп жерди, көп элди кыдырып көргөн, ошол барган жерлеринен географиялык, климаттык, этнографиялык, фольклордук маалыматтарды, чыгармаларды жыйнаган. Негизи өзүбүздүн билимге таяндык. Андан тышкары Кыргызстандагы мен буга чейинки алган билимдерди, мисалы Эрнис Абжапаровдун мастер-классынан алган билимди пайдаландык. Андан тышкары сценаристтер менен сүйлөштүк, мурдагы тарыхый фильмдерди, Төлөм Шокеевдин постановкаларын жактырам өзү. Ошонун тарыхый постановкаларын көрүп чыктым бир сыйра. Андан кийин ошол билимдерди эске алып, сценаристтер менен сүйлөшүп, анан өзүбүздүн жергиликтүү режиссерлор менен кино тармагындагы адистер менен сүйлөшүп анан тарттык. Тарых беттеринде Молдонияз өз заманынын билимдүү араб, фарсы, чагатай тилдеринде эркин сүйлөй билген айтылат. Ырларында болсо өлүм, өмүр, аалам, жакшылык, жамандык сыяктуу философиялык терең ойлор камтылган. Нышанбек Кочкоров тасманы жаратуу менен идеологиялык бурулуш жасалды дейт. Мен бул фильмдин даяр болушу менен биздин өлкөнүн турмушунда идеологиялык багытта зор бурулуш жасалды деп ойлойм. Анткени бир мезгилдерде мына Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Нияз, ушуга окшогон адамдар өзүнүн улуулугун жана чоң философиясына ой жүгүртүүсү менен коммунисттик режим менен жана ошол учурдагы Орус империясынын баскынчылыгына каршы турушкан көз караштары үчүн кор болгон. Ушул эки улуу инсан тең 200 жылга мына келип калышты. Биз Куда кааласа намыстуу кыргыздар, текти ойлогон кыргыздар, байыркылыгыбызды баалаган кыргыздар кайра ушул залкарлардын өмүр баянына баа берип, ушундай фильмдерди мына быйыл эле Молдониязга 7-8 китеп жарыяланды. Ушуга окшогон баалыктар кайра жаратып, өзүбүздүн феодалдык доордогу улуу кереметибизге кайтуучу мезгил келди. Акыркы 100 жыл Тасма 6 ай аралыгында тартылып бүткөн, ага 2 миллион сомдой каражат жумшалган. Окуу жайдын тарыхында алгачкы даректүү көркөм тасма катары сакталып калды. Фильм билим берүү мекемелеринде акысыз көрсөтүлөт, ошондой эле кароо сынактарга да сунушталат. Биринчи кезекте бул биз ошол Ош мамлекеттик университетинин даңазалоону ушундай маданият аркылуу, спорт аркылуу даңазалайлы деген чоң максат койгонбуз. Бул Ош мамлекеттик университети үчүн, Ош мамлекеттик университетинин алдындагы ошол киноакадемия үчүн чоң реклама, жарнама болмокчу. Албетте экинчи жактан ал жерде иштеген жетекчилерден баштап, баягы окуган студенттерге чейин бул чоң практикалык тажрыйба. Алардын сапаттуу кадр болуп даяр болуп чыгышы үчүн алар окуу мезгилинде ушундай 2-3 кино тартса эле, бул практикадан теорияга дегендей
эң мыкты билим алганга дагы чоң жардам берет. Елin жерin akıl bilen alga süregen Тарыхый инсан 1823 жылы Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын Кара Даван кыштоосунда жарык дүйнөгө келген. Ошол идеясын көтөргөн ошол билим берүү министри Каныбек, мурдагы билим берүү министри Каныбек Капашевичке ошондой эле ошо демөөрчүлүк кылып, ошол чогуу биз менен тарткан Ош мамлекеттик университетинин анын ректору ошол Кудайберди Капаралиевичке ошондой эле чыгармачылык жамаатка Молдонияздын урпактарынан терең ыраазычылык билдирет. Молдонияз Эрназар уулуна быйыл 200 жыл. Эскерүү иш-чарасы декабрь айында анын кичимекени Кадамжай районунда өткөн турат. Ниргүл Бокошева, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.